Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Бүгүн мага аутизм менен бала келди. Демек биз азыр мунун себебин табабыз жана канткенде биз ушул балага жардам бере алабыз. Ошол жөнүндө бир аз сөз кылайлык. Саламатсызбы? Бала канча жашта? 7 жашта. Бала 7-ге чыга баштады. Азыр сүйлөбөйт, Азыр эмне кандай мындай терс жактары бар, ошол жагын айтып койсоңуз? Сүйлөбөйт, нервтен өтүп албайт, укташы кыйын, тамакты ылдап жейт, ичи катабы катпайбы баланын? Ичи жок катпайт, эгер мындай мөмө жемиштерди көп жесе, ичи өтүп кетет биздики. Так, кайсы убактан байкадыңыз? 1 жаш, 2 жаш кайсы? Биз ушу кичинекей кезинен эми кетип байып, бала кетип сүйлөйт деп бир топко чейин чоюп чыгардык да. Жастан баштап беришип лечение. Так, азыр сиздерге эмне жазды? Азыр бизде болсо детский психиатрия Ноотропили жазды. Так, демек, мына азыр баланын ичин көрсөтөлү. Бул жерде себеп аутизмди мындай түшүнүңүздөр да, мээ жакка жакшы кан барбайт да. Мээ жакка жакшы кан барбайт. Ал эмнеден барбады? Демек, бул жерде биз бир эле баланы дарылашыбыз керек. Биз энени кошо дарылашыбыз керек. Мен энени сурадым, кандай эмнелер болгон. Демек, энеде микроорганизм көп болгон. Мына ошол микроорганизм балага өтүп, мына ошол микроорганизм организмде көбүрөөк жашап, өзүнөн көбүрөөк шлак чыгарып, без тамырларга көбүрөөк толуп, без тамырлар мен силерге дайым айтамын, кан тамырды чурмооктой каптап жүрөт. Мына ушул без тамырларга керекселерсе толгондо, мээ жакка кеткен кан тамырды кысып калган болот. Мына азыр биз баланын ичин бир аз басалып, видеону жакын жака ичин алып келиңиз. Так, мына мен азыр баланын ич өтө куйбайт жакшы, өт куйган жерин басамын. Мына азыр бала мына реакция берди, колумду түртүп атат. Бул кичинекей болсо дагы мына өт жакшы куйбай атат. Эми караңыздар, мен эң чоң аортаны басамын. Мынакей аортаны басканда да организмде мына бала реакция берип колумду түртүп атат. Ашказандын тушундагы басамын, мына бала дагы реакция берип түртүп атат. Демек, эми караңыздар, мен бут жактагы лимфа бездерди кичине басып көрөйүн, бала кандай реакция берет экен. Мына, көрдүңүздөрбү? Бала кичинекей. Биз ойлойбуз, болду. Мен биз ойлойбуз да мынтипчи. Ой, бул кичинекей. Ой, бул 9 айдан төрөлдү, бул таптаза деп ойлойбуз да. Жок. Энедеги микроорганизм балага өтөт да. Ошо балага өткөндөн кийин ошол микроорганизм менен бала күрөшө албай калат да. Ал көбүрөөк жашап кетишет дагы, көбүрөөк шлак чыгарып туруп, организмге көбүрөөк толуп калгандан кийин, демек кан тамырларды кысып калат. Мен бул баланы азыр моюн жагында текшердим. Тоже реакция берип колумду түрттү. Демек, баланын баш жагына кан жакшы барбайт. Биз кантип күрөшүшүбүз керек? Менден ата-эне сурады, эми биз таары бербей эле кантип күрөшөбүз деп. Кантип күрөшөбүз? Демек, сөзсүз түрдө тамакты жөндөш керек. Балага бир күндө сууну ичирип туруш керек. Балага 3 көмөгүнү жасаш керек. Лимфа массаж, висцерал массаж, дыхательный гимнастика. Мындан чыккан сөзсүз түрдө баланын өтүн чыгарып турушубуз керек. Эми бул жерде биз энени кошо дарылашыбыз керек. Сөзсүз энеге кандай жардам берсек, балага да ошондой жардам беришибиз керек. Эне тамакты жөндөйт, эне суу ичет, демек балада тамак жөндөйт, эне да суу ичет. Эне 3 көлүгүн өзүнө жасайт, демек балага да 3 көлүгүн кошо жашайт. Эне өттү чыгарат, демек баланы да өттү чыгарганга аракет кылат. Тиги чөп дарыларды ичет, эне бул да чөп дарыларды ичет. Биз эмне менен күрөшүп атабыз? Биз организмди тазалоо менен күрөшүп атабыз. Ушул жерде мен бир кыстырма айтып кетким келет да. Биз кыргыз калкы, сиз деле азыркы калкыбыз да, ошо жакшы генди алып калыш үчүн биз биринчи энени көбүрөөк карашыбыз керек да.
Энени мына үйлөнө турган болочок эркектер, турмушка чыга турган кыздар биринчи энени көбүрөөк карашыбыз керек да. Эненин ден соолугу чың болуш керек. Энеге көбүрөөк көңүл буруш керек. Эне стресс болбош керек. Эне нервничать керек. Энени жакшы карашыбыз керек да. Мына ошондо бала жакшы төрөлөт. Урматтуу мекендештер, баарыбызга ден соолук каалаймын, аман болойлук.